Мындай жагдай. Президент Садыр Жапаров буга чейин сот реформасы боюнча сөз сүйлөп, андагы кызматкерлерге мамлекет тарабынан болгон шарттар түзүлүп колдоого алынарын билдирген. Ага жараша сот тутумунда иш алып баргандарга талап катуу болорун баса белгилеп, ага ылайык ар бир кызматкер адилеттүү иш алып барышы керек деген талапты койгон. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Судьялардын ишинин деңгээлин көтөрүү максатында соттордун аппарат кызматчыларынын эмгек акылары 1 августтан тарта көтөрүлгөнүн дагы бир ирет белгилеп кетейин. Андан тышкары сот аткаруучулар менен сот приставтар үчүн кызматтык автоунаа менен камсыздоону чечүү маселеси каралып жатат. Бул боюнча тапшырма бергенмин. Буюрса, ушул жылдын аягына чейин чечилип калат. Бул багытта мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша мындан башка көптөгөн иштер аткарылып, колдоо көрсөтүлүп турат. Сот реформасындагы негизги жана эң маанилүү кадам бул судьялардын кынтыксыз иштешин, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылуу менен элдин үмүт тилегин актоо деп эсептейм. Алмазбек Макаев сот департаментинин Ош облустук башкармалыгынын сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси кызматын аркалайт. Сот аткаруучулар соттун мыйзамдагы актысы күчүнө киргенден кийин мажбур аткаруучу кызмат адамы болуп эсептелет. Макаевдин айтымында мекемеге Ош облусу боюнча айрыкча жол коопсуздугуна байланыштуу айыппулдардын протоколдору жана алимент боюнча иштерди кароо көп келип түшөт. Маселен, бир жаран унаасын сатып, аны мыйзамдуу түрдө өткөрүп албаса, маселе жаралып калышы мүмкүн. Же айыппулдар өз убагында төлөнбөсө, жаранды өлкө аймагынан чыгуусуна тыюу салынат. Биз эми ошол өзүңөрдүн убагында айыппул салынса, мисалы жол кыймылынан же болбосо сот тарабынан чыккан чечимдер болсо, убагында төлөгөнгө эскертебиз да. Себеби биз тарабынан мажбур аткаруу чаралары колдонуп, Кыргызстандан чектөөгө салып коебуз, же жана башка ошон үчүн биз суранып кетебиз, убагында жарандарга айыппулдарды төлөп, жана башка ошол соттун чыккан чечимдерди убагында аткарылса жакшы болот эле дейбиз. Бирок көпчүлүгүнө эле убагында ошол сунуш бергенден кийин сунуштун убагында аткарбагандыгы үчүн биз мөөнөтүндө аткарбаган үчүн баарына чектөө салганга укуктуубуз да. Ош облусу боюнча 55 миңден ашуун аткаруу өндүрүү иши түшсө, анын 33 миңден ашууну жол коопсуздугу боюнча болгон. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл мекеме карыздарды өндүрүү ишин 45%га көп аткарган. Карызкорлор айыппулдарын өз убагында төлөсө, мамлекеттик бюджетке дагы чоң салым болмок дешет. Ал эми бул жердеги сот пристав кызматы да өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Тактап айтсак, сот пристав кызматы өлкө тарыхында эң алгачкы жана жаңы кызмат болуп эсептелет. Сот приставы мамлекеттик кызматта турган мыйзам аркылуу жүктөлгөн милдетти аткаруучу кызмат адамы болуп эсептелет. Алар сот отурумдарында эң негизги коопсуздукту коргоо милдетин аткарышат. Ошондуктан элге кайрыларым, ушул Кыргызстандан чыгаардын алдында биздин атайын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун департаментинин официалдуу сайты бар. Ал жерде атайын тиркеме бар, статус деген. Ошол жерге өзүнүн жаран пини менен кайрылса, пини менен терсе, ошол жарандын кайсы жерде СКБда аткаруу өндүрүшү болгон болсо, карызкор ошол жерде чыгып калат. Адан тышкары бүгүнкү күндө дагы мына М-банк боюнча дагы тиркеме бар. Тиркемеде дагы официалдуу регистрация болсо, пини менен департамент менен келишкен атайын программа түзүлгөн. Ал жерде да эгер чектөө салынган болгон болсо, чыгып калат. Адан башка дагы бизде сот приставтары ачылган. Акыркы 5 жылдан бери жакшы натыйжа көрсөтүп келатат. Алар өздөрү сот жыйналышынын баягы карашат. Булар да сот жыйналышынын, сот процесстерин, ошондой эле сот имараттарында коопсуздугун алышкан. Сот аткаруучулары кандайдыр көмөк болсо, аларга да жардам берет. Ошондой сот приставтар кызматтары да бар. Сот аткаруучуларга мамлекет тарабынан жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүн баса белгилешет. Алсак убадаланган сыйакылар берилип, маяна жогорулаган. Бул жагдай кызматкерлерге стимул болууда. Аны менен бирге аталган департамент санариптештирүү ишин дагы колго алган. Муну менен иштөө бир топ жеңилдеген. Мурда деген жанагы карызкорлордун мүлктөрүн текшерүү боюнча биз запрос жөнөтөт элек. Аны 10 күн күтөт элек, эргичеңде күтүп, убактыбыз кетет элек. Азыр сот аткаруучу ордунда отуруп, АИС программасы менен бардыгын 5 мүнөттө билип болот. Бул деген биздин биринчиден кагаз үнөмдөйбүз, экинчиден иштин алдыга жылышы, мөөнөтү дагы. Эске салсак, буга чейин өлкө башчысы өз сөзүндө сот тутумундагыларга колдоолор токтотулбастыгын билдирген болчу. Мимоза Жаныбек кызы, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.